Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен дагы бир жолу класстык саатта көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деп элибизде айтылгандай, силер менен дос күтүү боюнча ой бөлүшөм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дос күтүүнүн мааниси деп аталат. Сабакты өткөн Токтогул районундагы номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин физика мугалими Туруспаева Элиза Осмоналиевна. Баарыбыз сабакка даярбыз деген ойдомун. Бул сабак ар бирибиздин жан дүйнөбүзгө азык болот деген ишеничтемин. Баарыбыз өзүбүзгө ишеним көрсөтүп, өз досторубузду элестетип, маанайыбызды көтөрүп, сабакка көңүл бурабыз. Сабагыбыздын максаты достук деген эмне экендигин түшүнөсүңөр. Доско мамиле жасоо тууралуу ар кандай түшүнүктөргө ээ болосуңар. Жакшы жана жаман достун кандай экендигин билесиңер. Чындыгында дос деген ким? Досту кандай күтүү керек? Бул суроолорго жооп издеп көрөлүчү балдар. Достук бул эки же андан көп адамдын ортосунда пайда болгон эмоционалдык мамиле же байланыш. Дос бул жан кыйышпас, кайгыңды тең бөлүшөр, кубанычыңа ортоктош болор, ар дайым сага жөлөк, таяныч болор асыл адам. Эгер сен достукка бекем болсоң, достуктун кадырына жете билсең, жогоруда биз айткандай дос болушуң мүмкүн. Достук бул адамга адам чын жүрөктөн берилгендиги, кыйбастык, рухий жакындык болуп эсептелинет. Достук адамдын жардамга келүүгө даярдыгы, чын дилден адамга күйүү, чыныгы дос табуу бул бакыт. Мына ушул сапаттарга ээ болуу менен адамдар бири-бири менен дос боло алышат. Бул сапаттар кызыкчылыктын биригиши, көз караштын окшоштугу, көздөгөн максатынын биримдиги, бири-биринин достук жактыруусу, адамдардын ниетинин түздүгү жана ошондой эле кыйынчылыкты бирге бөлүшүүсү. Мына балдар, дос жөнүндө түшүнүк алуу менен бирге достун түрлөрү менен дагы таанышабыз. Байлыкка шериктеш достор, чыныгы достор, сенин атыңдан пайдалангысы келген достор жана кан достор болуп бөлүнөт. Дос күткүң келеби? Анда күт. Ал үчүн кубанычына кубанып, кайгысын тең бөлүшүп, убактыңды да, күчүңдү да, сезимиңди да аяба. Арабызда ушундай достор барбы? Же аларды билебизби? Же көргөнбүзбү? Ушулар боюнча айта алабызбы балдар? Чыныгы дос кандай болот? Төмөнкү видеороликтен байкап көрөлү. Ал сага жакшы сапаттарды өөрчүтүүгө жардам берет. Дайыма колдоп турат. Башыңа мүшкүл иш түшкөндө жардамга келет. Мындай досту табыш кыйын. Сен баарын эле жакканга умтула берсең, жаман досторго да кабылып калышың мүмкүн. Китептин сыртын көрүп эле баа бере бербе. Анын ичин окуп көр. Ишенимдүү, кечиримдүү адам менен достош.
өзүңө койгондой окшош досторду издебе. Алардын жөндөмү, өнөрү сеникинен айырмаланышы мүмкүн. Улуулар, кичүүлөр же маданияты ар кандай адамдар менен дос болсоң болот. Кыскасы, өзүңдү чектебе. Пайда көрүш үчүн же аркаңан ушак кылган достор да кездешпей койбойт. Алардан оолак болуу зарыл. Алардын пайдасынан зыяны көп кездешет. Жакшы достор андай эмес. Алар сени өздөрү каалагандай калыпка салбайт. Ошон үчүн акылдуулар менен достошуу зарыл. Алар акылмандык менен иш кылгандар. Андай достор ыймандуу, адептүү келишет. Темирди темир курчутат демекчи, ошол сыяктуу достор бири-биринен үйрөнүшөт. Мындай адамдарды табуу үчүн колго алып, өзүң жөнүндө эмес, аларга да суроо берип, аны кунт коюп угуу зарыл. Досту күтүүдө сабырдуу, өзгөчө оор учурда жардам берүү, өзүңдүн эмес, башкалардын да кызыкчылыгын ойло дешет. Чыныгы достуктун ачкычы башкалардын кызыкчылыктарын ойлоо. Жашоодо көп адамдарга кездешебиз. Бирок кимдер менен дос болобуз, аны ар бири өзү чечет. Чыныгы досторду табууга аракет кылалы. Мына азыркы видеороликтен айрым адамдардын же болбосо достордун кайдыгерлик мамиле кылганын байкап көрдүк. Улуу даанышман Сухомлинский кайдыгерлик жүрөктүн катуулугу, кайдыгерлик жан дүйнөнүн сокурдугунун белгиси деп баса белгилеп өткөн. Жакын адамдын, достун кайгысын түшүнүү кыраакылык. Урматтуу окуучулар, биз тарыхка кайрылып өтөлү. Тарыхта кандай достор өтүшкөн, мына ошол боюнча сөз кылалы. Курманбек Баатыр жоо огунан жараланып, ажал менен алпурушуп, ээн талаада жаткан мезгилде аны жаратынан тазалап, дарыгер алдырып, дарылап, үстүнө тон жаап, ичерине тамак камдап, кийин ал көз жумгандан соң баласы Сейитбекти асырап алган аккан достуктун шертин аткарды десек болот. Дос мына ушундай кыйынчылык учурда сыналат эмеспи? Алардын достугу, достуктун кадырына жетүү. Мындай тарыхта калган достор өтө эле көп кездешет. Доско эле эмес, ар бир адамга жакшылык кылалы. Накыл сөздөргө кезек берсек, жакшы менен дос болсоң, ырыскысын тең бөлөт. Жаман менен дос болсоң, өзүнөн сени кем көрөт. Эр достугу эгиз, эл достугу деңиз. Колуңда барда миңи дос, колуңда жокто кана дос. Досу көп менен сыйлаш, досу аз менен сырдаш. Мына балдар, дос күтүүнүн мааниси деген теманын акырына жетип келдик. Үйгө тапшырма менин досторум деген темада дил баян жазып келүү. Урматтуу окуучуларым, силер дагы өз досторуңар менен ар дайым пикир алышып, сүйлөшүп тургула. Себеби дегенде, пикир алышуу, ар дайым сүйлөшүп туруу бул достукту бекемдейт. Силер дагы достуктун антын бекем сактаган, адептүү болууга аракеттенгиле. Досуңардан эч нерсе аябагыла. Аларга жардам бергениңерди дагы милдет кылбагыла. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак баарыңарга жакты деп ойлойм. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.